Манас шаарында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 6 мектептин курулушу башталуу алдында турат. Бүгүн 25 февралда курулуш министри Нурдан Орунтаев жаңы мектептин жайгаша турган жерлери менен таанышып, тиешелүү департаменттердин жетекчилери, подряддык уюмдардын өкүлдөрүнө курулуш иштерин өз мүнөтүндө жана сапаттуу жүргүзүү боюнча бир катар тапшырмаларды койду. Номер 5 Бекмат Осмонов атындагы орто мектеби 1965 жылы 840 орунга ылайыкташтырылып курулган. Ошол курулгандан баштап капиталдык оңдоп түзөө өткөрүлгөн эмес, утурумдук оңдоп түзөөдөн гана өтүп келет. Азыркы учурда мектепте 2921 окуучу билим алууда. Башталгыч класстар 3 сменде, жогорку класстар 2 сменде билим алышат. Чындыгында бизге кошумча корпус аябай зарыл болчу, себеби бир класста 55ке чейин окуучу отурат. Бул баягы талапка жооп бербейт. 275 болот койбу? 375ке которуп бербейлиби? Ошо менен нагрузкасын бирөө. Ошол жакшылык да. Анткени азыр данный кайсы айыл? Чолоктор. Жаңы мектеп калаанын Чолок Терек айылында курулат. Номер 29 Талайгүл Идирисова атындагы мектептин окуучулары кезинде ашар жолу менен салынган авариялык имаратта окуп келишет. Учурда 120 окуучуга ылайыкташкан мекемеде 500дүн терегинде бала билим алат. Мындагы кооптуу абал орундуктардын жетишсиздигинен көпчүлүк ата-энелер балдарын алыскы мектептерге алып барууга мажбур. Министрибиз өзү келди, жетекчилик өкүлдөрү келди, губернаторубуз келди. Анан кайрадан жок 370 себеби бул жерде айыл жашоочулар, тургундар чоң айыл бул, чоң айыл, Гүлстан айылы, бул жак Чолок Терек айылы, анан мектеп башка мектептерден алыстыгыбыз бар 3 километрден алыс. Ошондуктан бул жылдан жылга көбөйүп жатат учурда. Ошондон улам дагы деле батпай калышы мүмкүн бул балдар деп 375 орундууга азыр токтолдук. Буга чейин Чолок Терек айылына жаңы мектеп салуу маселеси байма-бай көтөрүлүп келгени маалым. Эми балдар үчүн заманбап шарттары менен 3 кабаттуу билим уя курулуп, эскиси сүрдүрүлмөй болууда. Сен мындай болчу. 375-ти да карап көр, 275-ти бүгүн кара. Хорошо. Пока мобилизация кылды чакты сен посадка кылып, уже планкаталган чыгарган. Архитектор неме да, буну жокто эле элестетип атат. Хорошо. Бияка жылдырсаң болчу. Булар бар экен. Мындан может поставишь, байкап көрөсүң да. Карап көр. Как поставишь? Максимально посадку сделай. Если получится, 375-ти отурбуз. Получится, значит, беркинден эмен кетебиз. Постарайся 375-ти отурбуз. Жалпысына Манас шаарына кошумча 3 жаңы корпус жана 3 жаңы мектептин имараты республикалык казынадан каржыланууда. Долбоорлоо жана курулуш иштери параллелдүү жүргүзүлөт. Коюлган тапшырмаларга ылайык мектептердин курулушу ушул жылдын 1-сентябрына чейин толугу менен бүткөрүлүүгө тийиш. Албетте суроо талаптардын негизинде болуп келген. Буга чейин биз негизи эле ушул областта, Жалал Абад областына да көп көңүл бурганбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле былтыр эле мынакей 80ден ашык социалдык объект ачылган. Бирок ошого карабастан муктаждык болуп келген. Өзгөчө ушу Манас шаарында мектептерге муктаждык аябай чоң болуп келген. Ошонун негизинде атайын урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык ушу Манас шаарына 6 чоң мектепти салуу боюнча бүгүн биз жумуштарды баштадык. Ичиндеги мебелдерин толук биз беркинде жыгачтан кетип, жыгач эмеректерден кетип, бүт жаңы заманбап технология менен жасалган эмеректерге өткөзөбүз. Андан тышкары тийиштүү жанагындай видеофиксация кылуучу оборудованиялар дагы болот. Андан тышкары өзгөчөлүгү болуп, бул мектептер толук бардыгы күн панелдери менен да камсыз болгон мектептер болот. Бул күн панелдери менен камсыз болгонун бирден бир жакшы жери, эгер ушул мектеп баягы күн панели менен толук өзүн камсыздап калган ашып кала турган болсо, ушу энергетика министрлиги ошол ашкан киловаттарды сатып алууга дагы дайындыгын билдирген. Презентациябызды кылдык. Урматтуу биздин министрибизге Нурлан Кемеловичке жана Жалал Абад облусунун губернатору Тилек Кыдырмаевичке. Эми бара-бара буюрса курулуш, параллельное проектирование, параллельное строительство болот. Эко бирдей алып кетет. Жана түздөн-түз көзөмөлдү өзүбүз жүргүзөбүз бияктан. Бейле кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык 2026 жылы республикалык казынанын эсебинен 3 ири шаарга 36 мектеп салынат. Алсак Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10 жана Манас шаарына 6 жаңы мектептин курулушу пландалган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Манас шаары.